Bütün Kırgızstan Madumarov, урматтуу кесиптештер, какшатып, кайра айткандан пайда чыкпай турган болду. Ошондуктан бул өлкөдө мыйзам жок, бул өлкөдө өкмөт жок, бул өлкөдө мыйзам бийлик жок деп айтып атканым. Мына жаздын бир күнү кыштан чыгарат дегенде, биз быйыл канчалык дыйкандарды эзип атканыбызды билбей атабыз да. Могул жерде кайра кайрылуу келип атат. Лейлек районундагы Кулунда айылы боюнча жер семирткич бүтүндөй буулуп калган. Алмаз Акунжанович. Бул тойбой койду бул посттор. Мына жерден кайра жазып атат. Губернатор жооп берип атат. Бүгүн точка коем, бүгүн точка коем, бүгүн точка коем. 24 майдан бери ушул абал болуп атат. Айыл чарба министрлигинин расмий түрдө жообу турат бул жерде. Жеткириши керек, барыш керек деп, дыйкандарды какшатып бүттүңөр косадагылар, айланайындар. Эми Талант Турдумач, бул жерден айта бергендин пайдасы жок болуп калды. Мен сиздерден талап кылам, эгерде ушул жердеги отурган бардык депутаттар бизде дыйкандар бар деген болсо, бүгүндөн калбай айыл чарба министрин чакырып, ГКМБсын чакырып, баягы бажы кызматын чакырып ушул жерден чекитти коюшубуз керек. Какшап атат, какшап кыйкырып атат. Мындан ары кимге кайрылыш керек? Качан алат бул постторду? Мен Өзгөн районундагы Кемпирабад боюнча 900 киши кол койгон кагазды дагы көтөрө элекмин. Ага кененирээк убакыт берсеңер көтөрөм мен. Мен эскертип коем, Алмаз Акунжанович. Азыр бышып ичинен бышып келатат, төмөн жактан бышып келатат. Бир күн жарылат, аз калды. Мен бүт президенттерди ушинтип эскерткенмин. Аз калды садагалар, аз калды. Элдин канын какшатып бүттүңөр. Мына ушул ар бир кишиге ким канча кап алат, канча килограмм алат. Айыл өкмөттүн башчысы жалдырап кайрылып атса дагы өткөрбөйбүз деди, өткөрбөй турат. Бул не деген өлкө? Бул не деген мамлекет? Ушундай да бийлик болобу? Өз элине ушунчалык карасанатайлык кылабы? Жай башталды. Жазгы талаа жумуштары бүттү. Эртең ким багат? Кошкоолу убакыт. Мына ушул жагдайга Талант Турдумач, мен урматтуу депутаттар баарыңарга кайрылам. Азыр мына күн тартибине кезексиз киргизип, тийиштүү кишилерди могул жерге чакырбай турган болсок, жайды жайлай бийлегендер кышта кандай кылчылдап ыйлаганын көрүп атабыз. Ушуну бүгүн карашыбыз керек. Башка күтөргө убакыт жок. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өкмөт бар, президент бар, баары ордунда иштеп атат. Бирок Адахан Кимсанбаевдин айткан сөзүндө чындык бар да. Өкмөт бир борбордук бийликти реформалап бүттү. Жергиликтүү бийлик так ишин кылган жок. Губернаторлар, акимдер иштеген жок.